Finlandiya'nın Uluttuk Parkı. Appak kardın üstündeki ölük denelin eti alыстан эле караганда көрүнүп турат. Бул жерде аюлар, карышкырлар жана дагы жаныбарлардын ар түрдүү өкүлдөрү байырлашат. Бул аймакта жашоо сүргөн карышкыр азыр аңчылыктын үстүндө. Жетилелек бөлтүрүктөрүн багыш үчүн бул карышкыр аюу менен кездешүүгө аргасыз. Бул жашоо үчүн болгон күрөш. Жолуңдан кандай гана кыйынчылыкка душар болсоң да, туруштук берүү үчүн шамдагайлык жана ылдамдык баарын чечет. Карышкыр сактык менен ишти батыраак тездетиши керек. Антпесе бир эле жаңылыштык кетирсе, анын ишинин бүткөнү. Аюу менен карышкырдын эрүүл талаасы. Бул жер абдан суук. Андыктан жаздын келиши да көпкө күттүрбөйт. Таң атпай аңчылыктын үстүндө карышкырлардын жүргөнүн көрөсүң. Карышкыр жалгыз жүрсө да ал дээрлик алсыз. Эгер алардын топтошкон үйүрү болсо, анда бул башка кеп. Алар аңчылыкта чогуу болгондо өз ишинин мыкты чеберлери. Тагыраак айтканда, алардын аңчылыкта биргеликте топтошуп иш алып баруусу бул алар үчүн жеңиштин ачкычы. Аюуга кайрылсак, алардын жашоосу бир кыйла башкача. Алар кышы бою ийиндеринде уктап күн өткөрүшөт. Бирок азыр жаратылыштын өзгөрүлүшүнө байланыштуу алар ийиндеринен чыгышты көрүнөт. Аюунун азыркы тапта 6 ай таттуу уйкудан ойгонгон маалы. Жаз мезгилдин биринчи күнү кирип келгени менен, бирок азырынча айлана суук. Өкүнүчкө карай жаз кечигип жаткандай. Аюунун жашоосунда тамак бул баарынан маңыздуу. Азырынча каар жаап жатат. Тамак издеп табыш да кыйын. Аюунун жетиле элек 2 мамалагы бар. Ал азыр ачка болгондуктан жерди аймалап, чукулап кыдырып жүрүшөт. Мамалактарга карышкырдын улуган үндөрү угулду. Демек бул жакынкы аймакта карышкырлар жүрүшөт дегенди билдирет. Жаздын келиши жана акыркы кардын жаашы менен бул аймакта жашоо сүргөн жаныбарлар үчүн көп нерселер өзгөрө баштайт. Ургаачы карышкыр таң атпай бул талаларды кыдырып жүрөт. Азыркы тапта ал карышкырдын бир үйүрүнүн мүчөсү, жана дагы аңчылыкта мыкты чебер. Күндүн чыгышы менен бугулардын үйүрү түштүк тарапты карай жол тартышты. Азырынча жалгыз бул ургаачы карышкырдын акыбалы кыйын. Анткени алыс эмес жерде анын бөлтүрүктөрү бар болгондуктан энеси алардан алыстап кете албайт. Ал жайгашкан жерде аюулар да жүрүшөт. Демек, азырынча үйүрдүн колдоосу жок, бул карышкыр аларга жалгыз туруштук берүүгө аргасыз.
Бул аймак болгону чакан гана жерди камтыйт. Күн ысыган сайын бул жерде каар эрип, анын астындагы өлүк дененин эти көрүнө баштайт. Бул өлүк дене кыштын суугуна чыдабай тоңуп калган жаныбарлар. Аюлар тамактаныш үчүн ийиндеринен чыга баштайт. Бул жердеги өлүк дененин калдыктары алар үчүн жакшы азык. Аюга коңшулаш жайгашкан бул жер болсо карышкылардын аймагы. Ал эми жакынкы бул аймактагы бугулар карышкылардын кышкы азыгы. Бирок жайкысын алар түштүк тарапка карай жол тартышкандан улам карышкылардын үйүрү аларды ээрчип кетүүгө аргасыз. Ургаачы карышкыр күчүктөрүн карап бул аймакта жалгыз жашоо сүрөт. Ошондуктан ал жаныбарлардын өлүк калдыктары үчүн аюлар менен салгылашуудан башка айласы жоктой. Аюлар ийиндеринен чыгышкан соң дене булчуңдарын калыбына келтириш үчүн бири-бири менен кармашып мурдагы калыбына келишет. Алардын денеси жарым жыл кыймылдабаса да бат эле мурдагы абалына келет. Анткени алардын организми ушул жердеги жаратылышка ыңгайлашкан. Денедеги канды жүгүртүш үчүн бул эки аю жай баракат кармашып жатышат. Негизи аюлар аңчылыкка жалгыз чыгышат. Бирок азырынча өлүк калдыктар бар болгондуктан аңчылыкка алар көп басым жасашпайт. Кар жай эрген сайын жаныбарлардын өлүк калдыктарынын жыты чыгып, жырткычтарды өзүнө тартат. Биринчилерден болуп канаттуулар даамдатышат. Себеби асмандан өлүк дене бат эле байкалып калат. Бул жерде жашоо сүргөн башка хайванаттар да бар. Бирок алар аюунун жолунан чыгуудан коркушат. Токойдун ээси келген соң алар бир көз ирмем житип жок болушат. Бул жерде ар бир нерсенин өзүнүн сааты бар. Мына карышкылардын үйүрү бугулардын изине түшүп, бул аймактан өтүп бара жаткан учуру. Бугулардын жол жүрүшүнүн жай болушу алардын кичинекей улактарына байланыштуу. Алардын ийизинен калбай карышкылардын үйүрү келе жатышат. Бул жерде жырткычтар үчүн калың карда аңчылык кылуу дээрлик кыйын. Бирок карышкырлар ачка. Кандай болгон күндө да курсак тойгузууга аракет жасабаса болбойт. Башка ит жаатындагы жаныбарларга салыштырмалуу карышкырдын бутундагы манжалары жакшы өрчүгөн. Анын мокок тырмактары калың карга батып кетпей, бат чуркап олжосун кармоого ылайыкташкан. Кар үстүндө үн чыгарбай басканы ушундан улам десек да болчудай. Карышкырлардын үйүрү башкаларга салыштырмалуу ынтымактуу келет. Бул үйүрдө эки карышкыр алардын башчылары катары бийлигин жүргүзөт. Жана дагы алар колго түшкөн олжону биринчилерден болуп даамдатышат. Үйүр качан тыныгат жана качан тамактанат, дээрлик эмне болбосун баарын алар чечет. Бугуларга жакындаганда карышкырлардын үйүрү туш-тушка бөлүнүп кетишти.
Алардын мындай уучулук стратегиясы аңчылыкты токтоткондой ойду калтырат. Алар аңчылыкта бири-бирин керек болсо 15 чакырым алыстыктан дагы түшүнүшүп, үндөрүн уга алышат. Алдыдагы коркунучка карабастан ургаачы карышкыр бөлтүрүктөрү жайгашкан ордуна жөнөдү. Карышкырдын салмагы 50 килограммды түзөт. Ал эми бул аюунун салмагы жарым тоннага барабар. Бул аюу ушул аймактын падышасы. Анын мындай чоң көлөмү унутулбас сүр калтырат. Ал бул аймакта эң эркин кыдырып жүрөт. Тамактын жытын ал керек болсо 1 чарчы километр алыстыктан жыттап билүүгө жөндөмдү. Анын жыт алуусу окумуштуулар жакшы өрчүгөн деп айтышат. Анын мурдунда жүздөгөн сезгич жыт бергич түйүндөр жайгашкан. Ошол түйүндөрдүн жардамы менен ал ар тараптан келген жытты сезе биле алат. Аюу эскирген жытты жана жаңы жытты айырмалап сезгени аябай таң калычтуу. Аба менен келген жыт биринчилерден мурдунун көндөйүндө жайгашкан түтүкчөлөрдөн өтүп, абаны ысытып, мурдунун көмбөйүнө жеткен соң баш сөөгүндөгү мээсине жетип, кандай жыт экенин ушул жерден аныктай алат. Аюунун жыт алуусу карышкырга караганда алда канча жогору. Бул жердин падышасы өлүк денени таап келди. Бирок жаш аюу ал келгиче даам татып жаткан учуру. Азыр экөө тең ачка, жана дагы бири-бирине коопту. Жаш аюу акыркы 6 ай ичинде биринчи жолу мындай чоң өлүк денени көрүп жаткан учуру. Оңой менен бул олжодон ал баш тартпайт. Бул чоң аюу денесиндеги булчуңдарын көрсөтүп арылдап баштады. Жаш аюу чегинди көрүнөт. Жаш аюу анын теңи эмес. Бул жерде күчтүү саналган аюу гана бардыгын ала алат. Эгер жаш аюунун ордунда карышкыр болсо, ал алда канча өлүп калмак. Эки буту менен тик туруп бул тереке сүйкөнгөнү бул аймак ага таандык экенин билдиргени. Эми ал бул жерде каалаган ишин кыла алат. Андан күчтүү аюу келмейинче ал каалаганча даам татып, өзүнүн билгенин кылат. Аз өтпөй бул жерде кар толугу менен ээрип бүттү.
Эртеби кечпи жаз да кирип келди. Тоңуп калган дарыя сууга айланып, жер бети жашылданып, бул жерге жан киргендей. Бул учурда майда жандыктардын баары азык издешет. Бул жерде убакыттын ар бир күнү маанилүү. Аны текке коротпоо керек. Жакынкы арада суу кайрадан кирип келет.